Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кадамжайда аткезчилик менен келген 2,5 тонна күрүч аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажы кызматкерлери Кадамжай районунун СММ аттуу жаран башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны токтотуп, текшерүүгө алышкан. Унааны текшерүүдө Өзбекстандан чыккан жалпы салмагы 2500 кг түзгөн күрүч табылган. Мыйзамсыз ташылып келген товардын орточо базар баасы 194.450 сомду түздү. Аталган факты текшерүү каттоодон өтүп, чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Баткен өрүгү Кытайга экспорттолот. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин билдирүүсүндө Кытайдын Тихуан Эко Интернационал компаниясы менен Агро Баткен жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда Кытайга ири өлчөмдө өрүк жеткирүү боюнча келишимге кол коюлду. Маалыматка ылайык, аталган министрликте министрдин орун басары Мирбек Дүйшеев менен Кытай компаниясынын башкы директору Чу Чушинин, Агро Баткен ЖЧКсынын башкы директору Шакировдун жолугушуусу болду. Ошондой эле тараптар Кыргыз-Кытай ишканаларынын ортосундагы ишкер байланыштарды чыңдоону талкуулап, продукциясынын сапатын жана бардык эл аралык стандарттарды сактоо маселелерине көңүл бурулду. Баткенде 16100 гектар жер аянтта зыяндуу макро чегирткеси аныкталган. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Бүгүнкү күнгө 15150 гектар жер аянтта зыяндуу макро чегирткесине каршы химиялык күрөшүү иш-чаралары жүргүзүлүп, 3 дана автомашина дарылоо иштерине тартылган. Зыянкечтерге каршы күрөшүү иштери Баткен, Кадамжай, Лейлек райондорунун бир канча аймактарында аткарылды. Мындан сырткары Баткен районунда мөмөлүү бактарды жана жашылчаларда жашыл чегиртке аныкталды. Жашыл чегиртке каптаган аянт 55 гектарга жакын. Белгилей кетсек, мамлекеттик бюджетте Макаро Италия прусу саранчаларына каршы иштөөгө каражат каралат. Ал эми жашыл чегирткеге каршы дарылоо иштерин дыйкандар өздөрү жүргүзүшү керек. Кадамжайдын Майдан аймагында 55 турак үй селден корголууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Каражыгач айылында кооптулукту жоюу үчүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эвакуатор тартылып, 8-9 жылгадан келген сел суулары турак үйлөргө гана эмес, социалдык объекттерге кооптулук жаратат. Бул себептен аталган айылдын батыш тарабында сел өткөрүүчү сайга 2 сел тосму курулууда. Жыйынтыгында 23 турак үй жана 7 чакырым ички чарбалык жол селден корголот. Ал эми Чокой сай жана Ак Келечек участкасында жалпы 32 турак үй жана 7 чакырым ички чарбалык жол сел кооптугунан корголууда. Баткенде 42 миллион сомго жаңы автобекет курулууда. Баткен шаарынын мэриясы муниципалдык автобекет куруу үчүн Чет Булак аймагында Курманжандатка көчөсүнөн 1 гектар жер аянтын ажыраткан. Курулушка республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун эсебинен 42 миллион сом бөлүнүп, учурда 75%га ишке ашырылган. Бул жерде планда көрсөтүп турат, перрондор бар. Бул жерде автобустар келип жүргүнчүлөр түшө турган перрону бар. Бул жерде кете турган перрондору бар. Ушул жерде радиовузел менен айтып турат, жөнөкөй кайсы каттам боюнча саат канчада кайсы убакта жүрүп кетет. Баягы эне баланын комнатасы бар, андан сырткары инвалидтердин отура турган жери бар. Андан сырткары бул жерде убактынча ошол жерде келип күтүп отурган мезгилде зал ожидания деп коет, күтүүчү ал зал ожиданиясы бар. Ичинде толук санузелдери болот. Башкалар ушул жерде келип күткөн жүргүнчүлөр күтүп ушул жерде тамагын жеп кетет. Водительдер үчүн бул жерде дагы өздөрүнүн кабинети бар, отура турган жайы бар. Ошол жерде эс алып турат, немеси каттама чыкканга чейин. Бул жерде сөзсүз түрдө көзөмөл врачтар көзөмөл кылат, ден соолугун каттамага чыгып аткан машиналардын. Курулуш быйылкы жылы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилүүсү пландалган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.